парапсихолог Мелис Карбеков. Учурунда Мелис Паке, сиз деген Алмаз Атамбаевдин көз ачыгы катары жүрдүңүз эле. Албетте келечек эч качан жалбайт. Келечек деген бул чоң түшүнүк. Мен Бакиевдин келечегин айттым элем. Акаевдин келечегин айттым элем. Жок, азырчы эмне дейсиз? Сооронбай Шариповичтин келечеги эмне экен? Азыр бизде күздө аябай чоң кыйынчылык күтүп турат. Ичинде келечек бар адам болот. Ошон үчүн өзү адам, мына сенин ичиңде өткөн чак көппү же келечек көппү? Мен билем, сырыңды айтып салайынбы? Кыргызстанда чоң өзгөрүү болот да. Ар бир адам астралга чыга алат. А эмнеге сиз эл эмне дейт менен жашап атасыз? Мен барып башка дүйнөгө барып, сен аякта сен каалаган ойдун баары ишке ашып эле. Ар бир адам өз тагдырын өзү курабы? Жок, мындай керек болот да. Бул бийлик качан кетет деген ошо. Жакшы болду. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн өзгөчө сырдуу дүйнө болот, сырдуу аалам. Анткени жан дүйнөсү башкача. Бул дүйнөнү эмес, кайып дүйнөнү да көрө билген бир адам бар. Сиздерди тааныштыргым келип турат. Жан дүйнөсүнө чогуу сүңгүп, жашоого болгон көз карашын билгим келип турат. Парапсихолог Мелис Карбеков. Саламатсызбы? Саламатчылык. Аябай кубандым сизди көргөнгө. Алам сырлары реалити шоусун жасап атканда чогуу ушу баштап сиз көмөк көрсөттүңүз эле. Ошондон бери көп деле байланышпаптырбыз, көрүшпөптүрбүз. Өзгөргөнүңүздү байкадым, жашоого башкача өңүттө карап калганыңызды байкадым. Түз эфирлерге чыгып аттыңыз Facebook'тан. Ушул ачыкка парапсихологияңызды ачык айтып, элге көп нерсени түшүндүрүп, айтууңуздун себеби эмне болду? Неден улам ушинттиңиз? Элге чыгып жардам кылайын деген жана пандемиянын апаттан келатканын, жана элдин даярдыгы жок экенин көрүп, албетте туйдум. Ошону көрүп, анан ошол себеп болду элге чыкканыма. Так өзүмдүн балалык дүйнөмдө эле жашай бермекмин. Биздин ичибизде балалык дүйнө бар да? Сөзсүз. Балалыгын жоготконго болбойт. Жашың канчага чыкса да. Балалыгында оор күндөрү болсо, ал дүйнөнү каалабаса, каалгасын жапкысы келсе эмне кылат? Балалыкта эч качан оор дүйнө болбойт. Баланын дүйнөсүн ошол кезде чоңдор бузуп койгон болушу мүмкүн болот. Баланын дүйнөсү дайым таза, назик, жакшы ойдон кала берет. Бул дүйнөдө мен наристелерди жакшы көрөм да. 12 жашка чейинки балдар, энергетикасы дагы, тазалыгы да башка. 12 жаштан балакатка жетет деп коет да кыргызда. Бул адамдын ичиндеги эгоизми, өзүмчүлдүгү, гордынясы, же личносттин пайда боло баштаган кези. Ошол кезде адам өзгөрөт. Кыргыздар 12 жыл мүчөлүк санайт. Биринчи 12 жашка чейин бала наристе, таза. Жаңа эле бизге периште болуп, Кудайдан келгендей. 12ден кийин өспүрүмдүк башталат 24-нө чейин. 24-төн 36-на чейин жаштык. Анан кете берет. Кайып дүйнө деген эмне дүйнө анан? Бул дүйнөгө кантип келип калдыңыз? Башында корктуңуз беле? Жок. Эч кандай корккон эмес. Мен мындай болгон да, элдер көп сурайт да, бул анан бир түшүнүк бар экенби. Көзүн ачтырмай, анан бирдеме деген элде же болсо Устат Шакиев деген бир түшүнүктөр бар да. Эми ал туура эле да, сөзсүз бир мугалимиң деле устат болот, ата-энең деле устат болот, улуураак кишилер, жазуучулардын баары эле устат.
кеп анан кайып дүйнөгө мен мындай кандай деп айтып берсем, мен ушундай эле жаралсам керек. Мен элдин баары эле мен көргөндөй көрөт, мен көргөндөй сезет деп эле ойлочумун. А көрсө көпчүлүгү сезбейт экен. Эч кандай мага ачылыш болгон эмес. Жөн гана сен ушундай мүмкүнчүлүгүң, өзгөчөлүгүң бар турбайбы деп айткан адамдар болгону. А так мен элдин баары эле ошондой сезет го деп, ал бул менин ички туюмум да. Аны сыртка чыгарып айта алган эмесмин. Мен мындай 11 айлык баламын да. 11 айда төрөлгөн. Мүмкүн ошол жерде бир сыр барбы? Кийин ойлосом. Бир биз жакында эле бир көлдөн келди бир аба. Ал айтат, мен галлюцинация болуп атамбы, эмне болуп атам деп дейт. Көзүмө кадимкидей көрүнүп, кишилер мен менен сүйлөшүп, эшикти бекитип койсом, дубалдан, терезеден кирип кетишет дейт да. Андай болдубу сизде? Жок, эч кандай болбоду. Сиздики көкүрөк менен көрүккөн да, мындай туюм менен. Эми кандай десем, мындай да, мен бир жака мен бала кезимде, кичинекей бир 8-9 жашымда, же эс туткан кезим, мен 2-3 жашыман бери басып жүргөндөн бери эсимде бар сыяктуу да. Эжелериң Фрунзеден үй алыптыр деп ата энебиз сүйүнүп атса, үйгө Бишкекке мен келип көргөн эмесмин. Бирок келгенде мен анын баарын эле көргөм. Алар айтып сүйүнүп атканда эле мен аны көрчүмүн да. Бирок мен ойлочумун, элдин баары эле ошондой көрөт депчи. Элдин баарында эле ошол бар. Анан жайында, эгер кышында уксам, жайында эжелери үстүнө конокко келсем, ошол эле үй, мен көргөн дубал, мен көргөн көчө. Бул жерде мен эч кандай деле өзгөчөлүк көргөн эмесмин, мен эч кандай ооруган эмесмин, галлюцинацияда болгон эмесмин. Андай эчтеке болгон эмес. Ар кимдики ар башкача болот окшойт. Жок, бул жана бирөө художник, бирөө ырчы. Ошондой эле. Бирөө мен ушундай эле сезем да, бул жерде эч кандай өзгөчөлүктүн кереги жок. Мен ойлобой эле билем, элдин баарына эле көз ачык. Адамзаттын баарына эле көз ачык болгон, просто ал касиетин жоготуп коюшкан. Элдин баары эле биополияда жашайт. Элдин баарынын энергетикасы бар. Любой адамда астральный, ментальный тело бар. Бул жерде эч кандай өзгөчөлүк жок. Анан мен касиеттүүмүн деп ушундай шакирттерди чогултуп, мынтип жүргөн кишилерди көрүп таң калдым да. Это шарлатанство. Андай болбойт. Элдин, адамдын баары эле касиеттүү. Сенин өзүңчө касиетиң бар. Кичинекей көчөдө чуркап жүргөн балдардын өзүнүн касиети. Алла Таала, Кудай бир да адамды кургалтырган эмес. Просто адам аны билбейт, сезбейт. Же ушул тагдыры азырынча туура келбейт деген нерсе. Эми мындай суроо, ар бир адам өз тагдырын өзү курабы же маңдайга жазылган нерсе болобу? Бул эми тагдырдын аябай тереңи адам үчүн оор, бул тагдыр маселеси да. Тагдыр үчүн. Анан эң негизи айтып коеюн, бул пешенеге жазылган, андан чыга албайсың деген туура эмес. Туура эмеспи? Жок, жаңылыштык. Мен аны туура эмес андай деп айткан жокмун. Ар бир адамга жараткан мүмкүнчүлүк берген. Ар бир адам тагдырын өзгөртө алат. Тагдыр деген сөздө эми бул аябай чоң нерсе да. Короз биринчи жаралганбы же жумуртка биринчи жаралганбы деген сыяктуу түшүнүп болуп атпайбы? Адамга уруксат берилген. Өз тагдырын өзгөрткөнгө адамда мүмкүнчүлүк бар. Адамга тоскоолдук болгон адамдын текеберчилиги, өзүмчүлдүгү, гордынясы. Ошону шайтан деп коебу. Так, бардык адамга мүмкүнчүлүк берген. Сиз ушул нерсени түз эфириңизде көп айттыңыз да, адам өзүнүн эгосын, жанагы гордыня, текеберчилигин, сындырмайын жараткан, сындырыш үчүн көп ар кандай окуяларды, тагдырларды жолуктура берет экен да. Басылуу. Адам мойнуна алмайынча болбойт. Мындай деп коет да, христианствода. Человек должен пережить унижение. Унижение, да, басылуу. Бизде моюн калыш керек. Адам эгерде кечире албаса, ал тагдырын өзгөртө албайт. Тагдырды өзгөртүү бул кечиримден башталат.
Эң биринчи адам өзүн өзү кечириш керек. Андан кийин башкаларды, өзүнүн тагдырын, кечирим. Анан жараткандын кечирими керек адамга. Мунун баары эле айтылган. Мен эч кандай жаңылык эчтеке кылган жок. Мунун баары эле диндин баарында, христианствода, исламда бардык эле диндер айтылат. Биз ага көңүл бурбайбыз. Эң маани бербеген нерсебиз бул деген көп уккан нерсебизге маани бербейт экенбиз. Дайыма каяктан угалы ушу адамды адам кечириш керек, кечирим сонун нерсе деген угабыз, бирок аңдабайт экенбиз да, түпкүлүгүнө барбайт экенбиз. Бул эмнеге жатталма сөз катары эле, ооба ошондой да деп эле кетип калат экен да. Көңүл бурбагандык да. Бизде мен бала кезде баланча апа, баланча ата кетип атыптыр деп таята тайнемди ичип алып барып же кийин көргөндө баары бири-биринен кечирим сурашчу. Кечирип кой деп. Мени кечиргиле деп адамдар бири-биринен кечирим сурап, анан жаны тиги дүйнөгө кетип аткан адамдан баары кечирим сурашчу. Баардык динде ошол эле. Биз тирүү жүрүп бирибизди кечирбейбиз. Баардык нерсе кечиримден башталат. Сен өзүң үчүн эле өзүңдүн кыска тагдырыңдагы, кыска өмүрүңдөгү эле кечиримди ойлоп атасың да. Эмне үчүн сен ата энең үчүн кечирим сурабайсың? Чоң ата, чоң энең, жет атаң үчүн. Алар үчүн да биз кечирим сурашты. Биз алардын мураскерибиз. Биздин эң негизги милдетибиз ушунда болот. Биз үчүн, биздин небере чөбүрөлөрүбүз кечирим сурашы керек. Биздин жаңылыштыгыбыз үчүн, биздин ичибиздеги кечирбестигибиз үчүн. Мен кээде ушинтем да, эмне үчүн мен чоң эне, чоң ата, ата энемдин мындай тая баскандыгын, мүдүрүлгөндүгүн, азабын мен тартышым керек. Анан эмнеге мен алар үчүн кечирим сурашым керек? Анда эмне үчүн мындай да, сенин тая басканың, жаңылганың үчүн эмне үчүн сенин чөбөрөң же чөбөрөңдүн баласы азап чегиш керек деген? Билбейм. Ар кимдин өзүнүн тагдыры болуш керек да. Мен өзүмдүн тагдырым үчүн жооп беришим. Бул уже жанагы эгоизм башталып атпайбы? Мындай да. Дүнүйө материалдык эми дүнүйө атаныкы балага жукпайт деген бар. Мүмкүн мураска бир кандайдыр буюм калышы мүмкүн. Шакек, сөйкө бир нерселер да. Биздин үйүбүздө эң чоң мураска калган Шабдан Баатырдын малакайы бар да. Топусу, малакай эмес, топу ажыга кийген. Ушул мураска калып калган да, өзүнүн энергиясы менен. Ушундай эле бир нерсе калбаса, эч кандай дүнүйө калбайт мураска. Мураска энергиябыз калат. Энергия калабы? Биоэнергиябыз. Мураска биздин тагдырыбыз калат. Тукумдан чыгып эле атпайбы? Бул баланчанын тукуму. Эгерде бир касиеттүү адам болгон болсо, тукумунан баары бир чыгат. Тукумда каргыш калган болсо, ал каргыш тукумга өтүп кетет. Ошон үчүн биз сен да жанагы сен акыйкат талап кылып атпайсың, эмне үчүн мен деп. Сен ошону тазала, сен ошо менен күрөш, жан дүйнөңдү тазалайсың. Ата бабаңа көз карашың өзгөрөт, кандай экенин. Кыргыздар ата бабасы жөнүндө түшүнүгү азыр такыр башкача айтып атпайбы? Мен баланча Баатырдын тукумумун, мен баланча хандын тукумумун, мен оңой жердик эмесмин деп эле аякка гордынясынан айтып атпайбы баягы? Эч кандай биополиянын өзүнүн түзүлүшү ушундай экен да, биз биополия десе түшүнбөй атабыз да. Биздин биополия ошо жет атабыздан, жана кийинки жети муунубуздан биздин тукумдар. Ошонун баары чогулуп биополияны түзөт. Биз жалгыз эмеспиз, биз бирөө үчүн жооптубуз. Бирөөгө жоопкерчилигибиз бар. Жанагы ичип кеткен адамдар, жаштар, наркотикке берилип кеткендер, кандай да бир келген өмүр. Ойноп күлүп жыргап кетиш керек деген нерсе. Бул аябай жаңылыштуу, ал жалгыз эмес. Ал үчүн өтүп кеткен ата бабасы бар, келечекте келчү укум тукуму бар. Адам жоопкерчиликтүү. Өзгөчө биополия. Мен балдарыма жакшы тагдыр калтырыш үчүн, алардын жолу жакшы болуш үчүн, бактылуу болуш үчүн, жана ошондой эле мен өтүп кеткен чоң ата апаларымдын кармасы деп коеюнбу, жакшы өзгөрүлүш үчүн мен азыркы тапта учурда өзүмдүн үстүмөн иштешим керек, өзүмдү кечиришим керек, тегерегимди кечиришим керек, ата бабаларымды кечиришим керек.
келечек муунумду кечиришим керек. Жан дүйнөмдү тазартышым керек, агартышым керек. Сен муну кандайдыр бир Ушундайбы? жеңил айтып коюп атасың да. Жеңил кечиришим керек, кандай бир. Ошо жок, анан кантишим, эмне кылышым керек? Жок, бул жерде только кечирим эле эмес да. Мен айтып атам, тазалануу кечиримден башталат. Ал тазалануудан анан кечирим болду анан. Кыргызда жакшы сөз бар, пейлиңен табасың деген. Биздин ата-бабалардын пейили кандай? Пейлиң кандай болсо, ошондон табасың пейлди. Пейил эме бул подсознание деп түшүнөм да мен. Азыркычачы биздин жан дүйнөбүздүн тереңдиги пейил. Эгерде пейлиң начар болсо, сыртыңда жылтырак боло бер, сулуу боло бер, галстук кийип алып, жакшы костюм кийип алып, акылдуу боло бер, а пейлиңчи? Пейлден табасың деп коет да. Туурабы? Пейли таза болуш керек, дил таза болуш керек деп. Биздин эл эмне үчүн баягыдан бери жашап келген? Ушунун күчү менен жашаган да. Пейлдин тазалыгы менен. Кыргыздай жоош, кыргыздай меймандос, кыргыздай кечиримдүү эл болгон эмес да. Туурабы? Туура. Ошон үчүн пейлибизден биз азыр пейлибиз бузулуп атат. Негизи адамзат акыр заман качан келет деген сөз да. Акыр заман деген дүйнөдө акыркы адам калып, акыркы адам токтогондо акыр заман келет да. Акыркы өмүр үзүлгөндө. А эмне үчүн акыркы өмүр үзүш керек? Анткени адам эгерде биополиясы тазаланбай токтоп калса, адамзаттын, жалпы эле адамзаттын ар жака көп эле адамдар жок болуп кеткен да. Адамзаттын дагы башкачалары түрү болгон, канчалаган жан жаныбарлар жок болуп кетти, динозаврлар жок болуп кеткен. Ооба. Ошо сыяктуу. Ошондой эле адамзат да жок болуп кетиши мүмкүн. Мына биз ошону акыр заман деп түшүнөбүз. Азыркы тапта акыр заман болуп атат деп айтат. Кыямат күн келди деп атышат. Биз мындан кутулуунун жолу жан дүйнөнү оңолсок кутулдук, болбосо кутулбай калдык деген нерсе айтылып атат. Сиз эмне дейсиз буга? Жок, ар бир адамдын өзүнүн акыр заманы бар. Акыр заман азыр жок. Адамзат тукум улайылат, адамзат өмүр улап кете алат. Адамзат үчүн акыр заман жок. Качан болору белгисиз. Бирок ар бир адамдын, ар бир жан дүйнөнүн өзүнүн акыр заманы бар. Сенин жеке өз акыр заманың бар. Менин жеке өз акыр заманым бар. Акыр заман деген бул чоң трагедиябы? Билбейм. Жок, кандай деп түшүнөсүң акыр заман деген? Эми баарыбыздын жашоосу бүтөт да, анан трагедия көрбөй элем мен эч кандай. Жок, адам ал сен кандайча жашоо бүтөт, эч кандай жашоо бүтпөйт. Ар жакта деле жашоо. Сен азыр ушул тагдырдын, бир өмүрдүн эле бүткөнүн жашоо бүттү деп эсептеген болбойт. Адам деген бул дүйнөгө, например, адам өлүп калса эле жашоосу бүттү да, анын физикалык жашоосу бүттү. Ошол өмүрдө, ошол тагдырдагы денеси эле өлдү. Ошо да башка жашоодо жашоо уланат да. Жаны кете берет. Кете берет да, улана берет. Акыр заман деген ошонун баары Кудайдын каарына калып, адам токтоткондо. Ал мүмкүн андай болушу. Кайсы бир учурда. Анын качан болорун эч ким айта албайт. Мисалы үчүн астралга чыгуу мүмкүнчүлүгү бар да сизде? Сенде деле бар андай. Анан мен кантип аны астралга кантип чыгам? Астрал деген сен түшүнүңдө Ал кандай? эмне? Сен түшүнүңдө кандай астрал деген? Билбейм, сиз түз эфир көргөндө айткансыз, ал деген кыялдануу дагы астрал болот. Жок, адамдын андай эмеспи? Жок, кыялдануу биринчи кыялдан башталат. Кыялдануу. Биринчи кыял. А сенин кыялың кандай болот? Эгоистический кыял болуп атабы? Өзүмчүлдүк. Мен барып башка дүйнөгө барып, сен аякта сен каалаган ойдун баары ишке ашып эле, саякаттап жүрөсүң да. Ал пендечиликтин эле кыялы болуп калат. Ошол кыял менен иштеп көрүп, андан кийин жаныңды чыгарганга жетесиң да, жаның саякатка чыгып келет. Мындайды бизге жаратылыш дагы, Кудай Таалабыз дагы берген. Муну медитация деп коет. Манасчынын баары ошого кирет. Бизде манасчылар Кыргызда. Манас айтып атып, транска кирип кетип атпайбы? Алардын жан дүйнөсү. Башка дүйнөгө кирип кетет. Башка дүйнөгө кирип кетет. Өздөрү да эстеңиз. Ошондой эле биздин суфий молдолорубуз исламда саякат жасаган жан дүйнөсүбүз. Буддийский монахтар бизге көбүрөөк пример болуп калды да. Баягы астралга. Ар бир адам астралга чыга алат, бирок акырын техникасын билиш керек. Үйрөнүш керек. Биринчи жанагы ар бир адам өзүнүн кыялы менен эле эгоистический кыял менен чыгып атпайбы? А жерде эгоизм токтош керек. Намного азайыш керек чыгыш үчүн. Өзүмчүлдүк.
Gel azыр бала кезиңе саякат жаса. Биринчи класска барганың эсиңде? Ооба. Биринчи кунга. Ошондо кандай акалда болдуң? Кандай толкундануу болду? Эсимде толкундан. Көп жыл өтүп кетти. Мына сен өткөн жакка саякатка барып келдиң. Азыр барып Эсиңде. А келечекке 200дөн кийин, 200 жылдан кийин кандай болот? Ага да барып көрсөң болот да. А сенин өзүмчүлдүгүң, личностьтиң жаңылып калышы мүмкүн. А мен фантазиялап койсомчу жөн эле, момда Бул эго. Эго менен көп адам күрөшөт. Биз бул дүйнөгө өзүбүздүн өзүмчүлдүгүбүз, эгоизм менен күрөшкөнгө келгенбиз деген түшүнүк бар да. Ар бир адамга мүмкүнчүлүгү бар. Адамдыкы биринчи кыялынан. Адамда ушундай чексиз мүмкүнчүлүктөр бар. Кээде таң калам. Эмне үчүн бизге мынча көптү берген депчи. А эмнеге биз аны колдонбойбуз? А эмне кереги бар? Адамдын каалаганы башка болот да. Адам азыр мындай болуп калды да. Жердин энергиясына берилип кетти. Жердин. Биздин байлыгыбыз, биздин жеп ичкенибиз, кийингенибиз, адамдын каалаганын баарды жерден чыгып атабы? Азыр биз дегенчи мы не живем, мы выживаем деген нерсеге кеттелип атабыз да? Жок. Курсагыбыздын айы, көр турмуш, жан дүйнөнүн курсагын ойлонгон эч ким жок да азыр. Жок, бул туура. Физикалык курсакты эле ойлоп атабыз да. Адамзат мына могу азыркы келген апаттын адамдын баш оорубаган кишини Кудай менен иши жок деп коет. Ар бир апат, ар бир өзгөрүү адамзатты. Адамзат ушинтип эле жашап келген мурунку кылымдарда деле, ар бир учурда деле баш ооруганда Кудайга кайрылган. Бирок биз азыр эң чоң руханий кризистин учурунда болуп атабыз да. Кыргыз эличи, адамзат эмес, кыргыз эл. Руханий кризис, руханий жоготуу, бир ушул нерседен ажырап калбашыбыз керек негизи. Биз аракет кылышыбыз керек. Учурунда Мелис Паке, сиз деген Алмаз Атамбаевдин көз ачыгы катары жүрдүңүз эле. Анан эмне болду ошол нерсе? Мен эч кандай Алмаз Атамбаевдин көз ачыгы болгон эмесмин. Дайыма мен сизди ошондой катары таанычумун. Элдердин чыгарганы болуш керек. Мен эч кимдин көз ачыгы эмесмин. Ошонун жанында жүрөт ошондой деп. Жок, ал. Эмнеге айтып койгон жоксуз? Мындай болот, тигиндей болот деп. Мен эң биринчи мындай да, мен Атамбаевдин качан президент болоорун айткам, элге да айткам, өзүнө да айткам. Кайсыл учурда болоорун, эмне болоорун. Андан кийин ал менден сураган да эмес, ал мындайга кызыкпаган деле адам, өзүнүн кыялы эмеси. Ой, мен андайга ишенбейм анан. Андан кийин пендебиз да, ал киши бизди укпай калды, биз эмес. Өзү мындай бизде мындай мүнөздөр болот го. Биринчи айткан адамды угуп же мындай жакшылап кандай десем баягы бизде улуу Чыңгыз ханда улуу гана хандарда болгон го дейм. Баарын уга билгенчи. Угуп анан сара эсеп сала билген, Сара эсеп сала билген. Мен кантип бирөөнүн көз ачыгым. Элде ошондой сөз тарап кеткен. Ушакчылардын чыгарган сөзү болуш керек. Ал киши мен агам болот. Тууганым эмес, жөн гана улуу агаларыбыздын бирөө болот. Тарапташ болгонбуз. Акыйкат издегенбиз, күрөшкөнбүз. Биз жаш кезде агаларды ечип, аларды пир тутуп чоңоёсуң да. Ошондой гана кабыл алса болот да. Кыргызстандын келечегин кандай көрөт атасыз азыр? Кытапта саясатта башаламандык болуп атат го. Кыргызстандын келечеги азыр жабык. Себеп? Элдерден, мына жөнөкөй эле жарандардан карасаң, аны кантип билесиң? Баары келечектен үмүт жок. Сен эгерде саясий келечекти сурап аткан болсоң. Саясий келечек. Саясий келечек сурап атасың. Саясий келечеги жабык Кыргызстанда. Жок. Өзгөчө жаштар билбейт. Жаштар көп кооптонот да келечектен. Мага көп суроо бергендер. Кандай болот деп. Албетте келечек эч качан жабылбайт. Келечек деген бул чоң түшүнүк. Чоң түшүнүк.
мындай азыркы Кыргызстан саясий акыбалын караганда биздин келечегибиз жабык. Эми болот да мындай үмүттүү бир нерсе себеп койбосчу. Жак, сен сурооңо жараша болот да мындай бүгүнкү жолугушуунун биринчи себеби ошо болот да. Элдин сураганы, элдин талабы. Мелис деген чыгып алып умный сөздөр сүйлөгөн эмне керек? Келечек эмне болот экен деп ошол болуп атат. Элдин келечекке болгон үмүтү эртең эмне болот деген аябай чоң болуп атат да, улутта. Элдин келечекке претензиясы бар. Эртең эл келечектен коркуп атат, кооптонуп атат. Туурабы? Туура. Ошого жооп издеп атат. Эгер азыр биз жооп бере албасак, анда бул маегибиз кызыксыз болуп калчу. Ар бир адам бактылуу болуш үчүн жана Сен келечек боюнча вопросунду кайра мындай тактап ал да, анткени эң негизги вопрос ошо болушу мүмкүн. Жок, агай, мен дегенчи, мен айтайын дегенде мындай. Келечек бул Кыргызстан ушундай апаттуу, азыркындай эмне биздин элдер айткандай чимкирик депутаттардан, кайталанма депутаттардан кутулуу, жаңы муун келүү, Кыргызстан жаңыча өзгөрүү болот, Кыргызстан оңолот деген нерсени чынында уккум келип атат. Сен эмес, бүт эл уккусу келип атат. Сен кандай суроо бердиң, мен ошого жараша жооп бердим. Сен саясий, мындай Кыргызстан саясий келечегин сурап атасыңбы, же кандай? Мен үчүн келечек деген бул чоң дүйнө да. Кыргызстандын келечеги, ал Кыргызстандын келечегине саясий да келечек, экономикалык келечек кирет, бардык келечек. Мына экөөбүз биринчи түшүнбөй атабыз, мына карасаң. Жеке адамдын келечеги, жеке адам тиретинде бир наристе ойноп жүрөт да. Анын келечеги кандай? Улуттун келечеги кандай? Бул элдин келечеги кандай? Булар башка да. Түшүнүк. Мен дайым келечекти абдан бөлүп карай берем да. Анткени келечек бул чоң дүйнө да, чексиз. Сиз келечекке жана астралга чыккан жоксузбу? Чыктым. Анан эмне болду? Ошонусун айтып атат. Ошо кызык болот атпайбы? Мен бир кезде Бакиевдин келечегин айттым эле да. Шайлоо Дүйшеев деген агабыз бар. Ошол экөөбүз маектешип, анда да элдин келечеги ушундай, эл ушу келечекке үмүтү чоң болуп, эл кыйналып турган кезде, анан ачык айтпай табышмактатып берели деп. Ал киши өзү акын. Менден да жөндөмдөр бар, аз-маз. Анан экөөбүз табышмактатып бердик элек да, ыр түрүндө. Нострадамус келечекти эметип айтты эле, Калыгулдун айткандарында да келечек жөнүндө айткандары. Этеги жок, жеңи жок чапан чыгат, кийинки урпактар тапан чыгат деп. Кыялар такыясын колго алып, кыз жигитти кубалар дейт. Сага окшогон кыздарды көрсө керек да, такыясы жокчу. Калыгул атабыз жоолук салынбаган, такыя кийбеген. Мына көрдүм келечек жөнүндө кандай айтышкан. 500 жыл астык айткан, Ванганын айткандары бар келечек жөнүндө. Ушул деңгээлде ал киши экөөбүз ушул деңгээлде сүйлөштүк эле да. Анан мен Бакиевдин келечегин айттым элем, Акаевдин келечегин айттым элем. Ал кезде Асаба деген кесип бар да. Ошондо иштеп жүргөн кези болсо керек эле азыр. Анан ушу Атамбаевдин келечеги жөнүндө азыр ошол учурларга чейин болду эле. Анан бир аял президент болот дегенде сөздөрүбүз болду эле да. Ошонун баары болду болуш керек. Анда мен ага көп маани бербесем керек да. Эгерде дагы бир Кудай аман коюп туруп, бир 5 жылдан кийин же 10 жылдан кийин дагы менден маек алсаң, мен башкача адам болуп калган болом да. Тажрыйбам башка болуп, жашоо башка болуп мүмкүн, анда башкачараак айтышым мүмкүн. Жок, азырчы эмне дейсиз? Сооронбай Шариповичтин келечеги эмне экен? Мен кечирим сурайынбы дагы? Туура эмес айта албайм. Мындай да эме Кыргызстандын келечеги жабык азыр. Жабык деген ал эмне деген? Мен сага түшүндүрүп берейин. Түшүндүрүп берейин келечеги. Жабык эле жабык. Саясий келечеги жабык деп атам да. Ал эмнеге жабык? Сен бери карасаң, элдин келечеги эч качан жабылбайт. Анан жок, саясий келечеги эмнеге жабылып атат? Элдин талабы мындай болот да, качан өнүгөбүз, деп атабыз. качан жакшы жашайбыз, качан бир мындай биздин мамлекет өнүгүп, эл өз жашоосуна жакшы
мындай бир ыраазы болуп жашап калат деген үмүт болуп атат да элде, туурабы? Азыр бизде күздө аябай чоң кыйынчылык күтүп турат. Ага көз Неге? ачык болуп Кайсы партиялар өтөп? Жок, ал саясаттан эмес. Шайлоо. Шайлоо менен элди алаксытып атат да. Азыр социальный взрыв. Элдердин турмушу начар. Азыр жай убак болуп эле сезбей атабыз да. Күзүндө мүмкүн бышыкчылык болор. Мындай элдин турмушун карасаңар, азыр бизде астыбызда социальный взрыв турат. Элде экономика начар, акыбал начар. Мындайда мен сага келечек жөнүндө сурайм. Сооронбай Шарипович жөнүндө, Атамбаев жөнүндө мисалы ичинде келечек бар адам болот. Ичинде келечек бар. Ошол келечекте туура эмес түшүнүп, экөөбүз ушул жерден түшүнүшө албай атабыз да бирөөбүздө. Бир адамда өзү жаш эле болсо деле, өткөн чак көп да. Бир 25 жаштагы, 30 жаштагылар менен сүйлөшөм да. Кыздар, балдар 16-17 ичинде өткөн чак көп, келечек аз да. Анан эмнеге деп карасаң, үйдөгү тарбиясы, мураска калган энергия деп ошондон чыгып атат да. Өткөн чак көп. А кээ бир 70-80ге чыгып калган кишилер бар, келечек көп. Ичинде келечек менен жашайт. Ар кандай да. Анан эл башына келген кишиде, ханда ичинде келечек болсо, элдин келечеги ошо менен байланыштуу болот да. Элине жараша болобу, падышасы. Иә. Бизде кандай деп кой, какой народ, такой правитель да. Мен беркинчисин айтпай эле коеюн. Дагы таарынтып албайлы. Эмесине кыргызча примерно. Анан биздин азыр ойлосом, мен учурумда бул кишини аябай колдоп, бир үмүт болуп ал кезде башкача түшүндүм. Бул азыркы президенттин ичибизде келечек жок. Өзүнүн ичинде келечектин энергиясы жок. Өткөн чак менен жашаган. Анан бизге жаштарыбызда келечек көп да. Жаштар башкача жашагысы келип атат. Баягы Акаевдин учурунда Союздан калган партократтар көп болчу да, аксакалдар. Чыгып алып эле Акаевди мактай берчү. Мына Союз учурунда мындай болгон, президент мындай деп. Ошол аксакалдардын баары өткөн жашоого, өткөн турмушка көнүп калган кишилер болчу да. Келечек анда да бөдөмөк болчу, эмне болорун. Биз жашап келдик да. Алар корккон келечекти азыр биз жашап атабыз да. Ошон үчүн өзү адам, мына сенин ичинде өткөн чак көппү же келечек көппү? Мен билем, сырыңды айтып салайынбы? Айттыңыз. Мына апаң өткөн чак, балаң келечекпи? Ортосунда сен турасың. А жеке өзүнүн ичинде мына келечек деген бул 18 миң аалам деп атпайбызбы? Адам бир эле учурда көптөгөн дүйнөдө жашайт мына. Жигит турат, өзү билбейт, анын иши да жок. Бир канча дүйнө менен байланыштуу бар. Өткөн чагы бар, келечеги бар. Азыр учур чакта мына ушул. Учур чак жыла берет да. Анан эл башына ушундай адам таба албай атабыз да биз. Эмне үчүн келечек жабык? Элге азыркы бийликтин келечеги жабык. Ал элдин келечегин жабат. Жооп болду? Же сен канаттангандай болбой калдың? Туюктатып мен түшүнүп атам мындай, ушул маанини айткысы келип атат окшойт. Ошону түз айтканда. Жок, сен түз суроо жооп бер. Эмес сурасаң, мен суроо бер, мен ошого жооп берейин. Деп атам да, мисалы үчүн азыр шайлоо келатат. Шайлоодо эмне эскилер эле кайра болобу? Жаңылар келеби? Жаңы күч болобу? Сен келечектен. Жок, мындай керек болот да. Бул бийлик качан кетет деген суроо. Ошо татынакай суроо. Ушул суроо болуп атабы? Ооба. Мындай жооп берсең анда, бул бийликтин келечеги жок. Ошону мен түшүндүм жана келечек жок. Бул бийликтин келечеги жок, жабык. Шайлоо шоу, аны баарыңар эле билесиңер. Бирок эл карышы бул бийлик бүтөт. Эскилер келбейт. Жок. Жаңыган келет. Элди кызыктырган Сооронбай качан кетет деген сөз болуп атат да. Сооронбай Шарипович Жээнбеков качан кетет деген. Аябай кызык болуп атабы сага? Ооба. Кулагыңа эле айтып койсом болобу? Муну мени мындай деп чыгышат да, тууралуу Атамбаевчи, Ашачы чыгып алып туруп саясий эме кылып атат деген. Мен ошон үчүн гана тартынып атам да. Эмнеге сиз эл эмне дейт менен жашап атасыз? Кандай? Эмнеге эл эмне дейт деп? Эл эмне дейт деген баары мен жөнүнө айтып атам да, баягы кандай десем, бул атайын заказ кылып элди дүрбөтүп анан бирдеме кылып атабы деген түшүнүк саясий болуп калышы мүмкүн дейсизби? Мен саясий куугунтуктан коркпойм.
просто ошондой түшүнүп калышат да. Негизи Жок, алардын түшүнгөнүн кандай мааниси сизге маанилүүбү? Башка бирөөнүн бул оператор байке эмне деп ойлоп атканы сизге маанилүүбү? эмне үчүн маанилүү эмес? Мүмкүн мени жаман көрүп атат. Мүмкүн мени жакшы көрүп атат, маанилүү атат. Жакшы эл тегеректин жакшы көрүп, жаман көрүп. Жок, мен сени түшүндүм. Жок, түшүндүм. Сага кайсы кызык болуп атат? Ошо качан кетет экен анан? Эмени мен ушундай дүйнөдөгү предсказательдердин немелерин көрдүм да. Минутасына чейин ошол эле Вольф Мейсингдин Нострадамустун айткандары эмне үчүн ушинтип айтышты экен? Саатына, минутасына чейин деп. Мен сага мындай жооп берейинчи. Кыргызстанда чоң өзгөрүү болот да. Бул биз биринчи эмнеге таянышыбыз керек? Улуттун биополиясына. Эгер бир улут жөнүндө бир нерсе айтыш үчүн, сен ал улуттун биополиясын жакшы билишиң керек да. Жеке адамдыкындай эле улуттун да биополиясы бар да. Ошон үчүн биздин улуттун биополиясында чоң өзгөрүү күтүлүп атат. Чоң потрясениялар турат. Анан мен сага азыр айтып коем, ошону сен өзүң түшүнүп ал. Мына мезгилде дагы мезгили. Бизде 4 мезгил барбы? Мына карасаң, азыр могу бактар күздөгүдөй болуп турат, жайдагыдай эмес. Күз өткөн чак. Жаз келечек. Жазында өсүмдүктөр өсүп, гүлдөр жайнап, адам өзүнүн жан дүйнөсү, бизде ошондо келечек ааламы бизге басым жасайт. Күз өткөн чактап келет. Саргарган жалбырактар, адамдын жан дүйнөсү өткөн чакка, ностальгия, эскерүүгө кетип турат да. Эми угуп турам, мен келечек Кыргызстанда чоң келечек. Мына ошо жазды биз аябай чоң келечек менен тосуп алабыз. Жакшы болду. Бул майдай жакты. Эми карап тур. Ушунда биздин Түгөлбай Сыдыкбеков атабызчы. Ушунун мен бир мезгил сабактар деген китебинде бар эле да. Салижан Жегитов сөз берип, жаз мезгил десе, мынтип жазганда, жаз күлмүңдөгөн балалыгым, жай өспүрүм кезим, күз күчкө толгон учурум, кыш айбирдүү карылыгым деп бир жазганын окуп, биздин аксакалдар кандай мезгилге көңүл бурушкан да. Ошон үчүн бизде жаз такыр башка, бул өткөн чактын баары жок болот. Жазда. Урматтуу мен YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, эгерде дагы баланча түкүнчөдөн интервью алып бергиле, ушунун маеги кызыктуу болуп атат дей турган болсоңуздар, анда комментарийге сөз жазып коелам. Сиздердин каалооңуздарды эске алганга аракет кылам. Жана каналыма катталганды унутпаңыздар. Бүгүн сиздер менен парапсихолог Мелис Карыбеков менен кенен сүйлөштүк. Негизи эле ушу мага көп жазышат, таарынычтарды кое бере албайтам, кечире албайтам, эмне кылам дегендер. Мына ошо атайын ушу Мелис байке менен ушул жаатта кеңири сүйлөгүм келген. Жана башка темалардын баарын козгодук, кызыктуу болду деп ойлойм. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.